Salam dostlar. Hazır biz öte turgan tema tatal sözдөр. Kettik anda. Tatal sözдөр jönököy sözdөрдөн tutumduk түзүлүшү менен айырмаланып, эки же андан көп сөздүн айкалышынан түзүлгөн лексикалык жактан жаңы бир маанини берген сөздөр. Демек, татаал сөздөр сүйлөмдүн бир эле мүчөсүнүн милдетин аткарат. Жөнөкөйлөтүп айтканда достор, жөнөкөй эки же андан сөздөн биригип, бир жаңы маанини туюндурган сөздөрдү татаал сөздөр дейбиз достор. Татаал сөздөрдүн 4 түрү бар. Кош сөздөр, кошмок сөздөр, бириккен сөздөр, кыскартылган сөздөр. Кош сөздөрдүн мисалын карап көрөлү достор. Мисалы: ата-эне, тез-тез, бетме-бет, аман-эсен, бала-чака. Кошмок сөздөрдүн мисалын карайлы. Ден соолук, көз айнек, чет өлкөлүк, өнөр жай, темир жол. Бириккен сөздөрдүн мисалын карайлы. Быйыл, 90, бүгүн, кулач. Кыскартылган сөздөр. Мисалы: кыры, буу, облсот, медфак. Эми достор, ушулардын ар бирине токтололу. Биринчиси кош сөздөр. Кош сөздөр эки же андан ашык сөздөн түзүлүп, жуп-жубуу менен уйкаш айтылып, бир маанини берген жана бир гана сөз түркүмүнө кирген татаал сөздөр. Кош сөздөр ар дайым дефис аркылуу жазылат. Мисалы: үй бүлө, курт кумурска, бак дарак, бетме-бет. Достор, бул жерде көңүл бурсаңар, ар бири дефис менен жазылган. Бул жерде кызыл менен белгиленген достор. Кош сөздөрдүн өзгөчөлүгү ушунда. Мисалы: Алина сериал көргөндү жактырат. Эгер жаңы сериалды баштаса, күнү түнү көрөт. Бул жерде достор, күнү түнү деген кош сөз. Роналду бала-чакасы менен ысык көлдө эс алып жүрөт. Бул жердеги кош сөз достор, бала-чакасы. Кийинки темабыз кошмок сөздөр. Кошмок сөздөр эки же андан көп сөздөн туруп, бир гана маанини туюнткан татаал сөздөр. Мисалы: өнөр жай, темир жол. Мында тутумдагы уңгулар бири-бири менен кош сөздөр сыяктуу тең байланышта эмес, багыныңкы байланыштын ыкташуу, башкаруу, таандык жолдор аркылуу байланышат. Мисал карап көрөбүз достор. Темир жол. Бул жерде темир деген дагы сөз бар, жол деген сөз бар. Ушул эки сөз биригип, бул темир жолду түшүндүрүп турат. Күн карама. Күн деген сөз бар, кара деген дагы сөз бар. Ушулардан биригип, бир маанини билдирген, ушул өсүмдүктү билдирген күн карама сөзү келип чыккан. Кийинки көз айнек. Бул жерде дагы көз жана айнек деген сөздөрдөн биригип, ушул буюмду билдирген сөз чыккан. Андан кийинкиси чаң соргуч. Бул күндүк жашоодо колдонгон буюмубуз. Чаң жана соргуч деген эки сөздөн биригип түзүлгөн кошмок сөз. Мисалды карайлы достор. Бул жерде карагыла достор. Жогоруда айткандай, таш бар жана бака бар. Ушул эки сөз биригип, могул жаныбарды түшүндүргөн, түшүнүккө айланган. Таш бака деген кошмок сөз. Мен кече ташбакалар жөнүндө даректүү тасма көрдүм. Көрсө алар көп жашайт экен.
Бул жерде карайбыз достор. Мында көк түс турат жана бөрү. Башкача айтканда карышкыр турат. Эки сөз биригип көк бөрү деген кошмок сөздү түздү. Көк бөрү ат үстүндө ойнолуучу улуттук оюн. Кийинки түрүнө өтөлү достор. Мында бириккен сөздөр. Бириккен сөздөр компоненттери тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурап, өз ара ширелишип биригип, бир бүтүн сөзгө айланган, бир маани берип, бир басым менен айтылуучу татаал сөздөр. Бириккен сөздөрдө тутумундагы эки сөздүн ичиндеги бир тыбыш башка бир тыбышка өтүп кетет, же болбосо бир же бир нече тыбыш кээде муунда түшүп калат. Мисалы, быйыл. Быйыл деген бириккен сөзүбүз бул жана жыл деген эки сөздөн өзгөрүп быйыл сөзү чыккан. Кайын, эне деген эки сөздөн биригип, өзгөрүп кайнене деген бириккен сөз чыккан. Бул жерде дагы ушул жана жер деген сөздөр биригип, ушер деп өзгөргөн. Бул жерде карайбыз 9 жана 10 деген сөздөр биригип 90 деген сөз чыккан. Мисалдарды карап көрөлү достор. Бул жерде кулач деген сөз бар. Бул кол, ач деген сөздөрдөн биригип өзгөрүп ушул кулач сөзү чыккан. Кийинкисин карайбыз. Жогоруда айткан кайын, эне сөздөр биригип кайнене болгон. Андан кийинкиси ага, ини деген сөздөр биригип агайын деген сөздү түзүп калган. Мисалы достор, үн, чыкпа деген сөздөр биригип унчукпа деген этишти жараткан. Мисалы, кинотеатрда башкаларга тоскоол болбош үчүн тасманы унчукпай көрүш керек. Бул жерде карайбыз 8 санын жана 10 саны турат. Бул сөздөрдү билдирген 8 сөзү менен 10 сөзү биригип 80 деген сөздү жараткан. Мисалы, актриса Жамал Сейдахматова 80 жашында күн акыркы деген тасмага тартылган. Татаал сөздөрдүн кийинки формасы бул кыскартылган сөздөр. Бул түрдө сөздөрдүн кыскартылып биригишинен жасалган татаал сөздөр, мисалы шаарком, профсоюз, КР, БУ, КМУ, КТМУ, БГУ жана башка. КРны карап көрөбүз достор. Бул Кыргыз Республикасы дегенин кыскартылган формасы. БУ. БУнун чечмелениши Бириккен Улуттар Уюму. Медфак. Медициналык факультет. Бул жерде достор кыскартылган сөздөрдүн чечмелениши бар. КР Кыргыз Республикасы. ЖК Жогорку Кеңеш. БУ Бириккен Улуттар Уюму. КТМУ Кыргыз-Түрк Манас университети. АКШ Америка Кошмо Штаттары. ИИМ Ички иштер министрлиги. Шаарком Шаардык комиссия. Райсот Райондук сот. Педфак Педагогикалык факультет. Достор, мына ушундай бириккен сөздөр чечмеленет. Мындан башкалар дагы ушуга окшоп чечмеленет достор. Мисалды карап көрөлү. Эл аралык фестивалда КТМУнун радио телекөрсөтүү жана кино бөлүмүнүн студенти Аманат Рахманованын Аманат Конуш даректүү фильми мыкты даректүү тасма сыйлыгына татыды. Укугу бузулган жарандар бүгүн райсотко кайрылышты. Бул жердеги кыскарган сөз райсот. Достор, бул жерде кыскарган сөздөрдүн жөндөлүшү.
Башкача айтканда жөндөмө мүчөлөрүнүн уланышы жана жалпы таандык мүчөнүн уланышы кандай болот көргөзүлгөн. Мисал үчүн кыр, кыйырдин, кыйырге, кыйырды, кыйырды, кыйырден, кыйырдыки. Жыкы, жыкынын, жыкыга, жыкыны, жыкыда, жыкыдан, жыкыныкы. Буу, буунун, бууга, бууну, бууда, буудан, буунуку. Кытымуу, кытымуунун, кытымууга, кытымууну, кытымууда, кытымуудан, кытымуунуку. Акышы, акышынын, акышыга, акышыны, акышыда, акышыдан, акышыныкы. Достор, ушуга окшоп башка мүчөлөр дагы улана берет кыскартылган сөздөргө. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз.